Видеонун баштардан мурда барыңыздардан суранып кетебиз. Подписаться басышын басып, биздин каналга жазылып коюңуздар. Кызсайкал Кабылова. Жолдошумдун үйлөнгөнүнө кубанычтамын. Бактылуу болсун дейт. Кызсайкал Кабылова берүүлөрдүн бирине берген маектеринде журналисттин жолдошу тууралуу берген суроосуна баары эле мурунку жолдошум тууралуу сөз болгондо Кызсайкал ыйлайт деп ойлошот. Чынын айтсам, ар бир адамда сезим болот эмеспи? Ага деген сезимим өчкөнүнө 1,5 жыл болуп калды. Анын үйлөнгөнүн жөнөкөй эле кабыл алдым. Үйлөнгөнүн интернеттен көрүп алгач тааный албадым. Анткени сакал коюп, келинчеги оронуп, жакшынакай болуп калыптыр. Аны көрүп менде ашыкча эмоция деле болгон жок. Болгону адам катары бакыт гана кааладым. Кызы экөөбүз анын бактылуу болушун кааладык. Кадыртүн күнү да ал адамга дуа кылдым. Ар бир адам бактылуу болууга татыктуу. Бактысын ошол кыздан таптыбы, ал сөзсүз бактылуу болушу керек. Ал эми кызы менен алгач жолугушуусуна каршы болгон эмесмин. Бирок кичүү кезиндеги түйшүгүн тартып, чоңойтуп койгон соң атасымын деп келгенине мен каршымын. Ансыз деле келбейт, бирок келсе каршы болмокмун деп жооп берди. Гүлжайна Атаканова. Өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова өзүнө өзү суктанаарын жана абдан бактылуу экенин айтат. Мынча жакшынакай кызмын. Өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Атамдын күйөө баласы ушундай сулууну таппай жүргөн имиш. Көрсөңөр айтып койгулачы. Балдыздары, кайнелери жездесин көргүсү келип жатышат. Мени ушундай бактылуу кыз кылып жаратып койгон Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Бирөөнүн жашоосун сортировка кылганча өзүңдүн жашооңду упаковка кыл деген кандай сонун сөзү. Ийгиликтүү адамдар эч качан бирөөнүн жашоосун талкуулабайт. Бир гана ийгиликсиз адамдар гана негатив жазат. Маалымат булагы аргумент KG. Айзура Иманалиева. Түшүмдө атамды кайрадан тирилтүү менен уарамын. Элмирбек Иманалиев атындагы коомдук фонд негизделди. Маалыматты Төкмө Акындын кызы, фонддун негиздөөчүсү Айзура Иманалиева билдирди. Ый менен атамды артка кайрый албайт экенбиз. Мындай оор жоготууну экинчи ирет жашап жатабыз. Түшүмдө атамды кайрадан тирилтүү менен уарамын. Мындайда ойгонгум келбейт. Бирок өзүмдү колго алып, экинчи өмүрүн узак жылдарга жашатууну тилек кылып, атамдын бир туугандары менен биргеликте Элмирбек Иманалиев атындагы коомдук фондун ачууну туура көрдүк. Анткени учурда атамдын талантын баалап, анын иштеринин улануусуна кызыктар замандаштарыбыз бар экен. Бул албетте көңүл жылытат. Ошондуктан чар жайыт иш жүргүзбөй, бир фонддун алдында иш алып барсак туура болчудай. Анын үстүнө өлгөн адамдын атын жамынып, каражат табуунун айласын кылгандарды да көрүп келгенбиз. Биз андай жоруктарга жол бербей, моралдык жоопкерчиликти колго алдык. Бул фонд коммерциялык эмес, материалдык пайда табууну көздөбөйт. Буйруса, адамдын жан дүйнөсүн азыктандыруучу казына болот. Фонддун төрагасы болуп атамдын бир тууган агасы дайындалды. Кызыктар тараптар менен кызматташууга даярбыз дейт ал. Төкмө Акындардын төрөсү болгон акын, Обончу Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиев 20 апрелде оорудан улам каза болгон. Булак Арба KG. Бир аялдын тузагына кабылган күйөөм 4 баласынан баш тартты. Эх турмуш, сен кандай тытаалсың? Адамдын бүткүл өмүрүндөгү жыргаалы менен кууралы, бактысы менен азабы, көргөн ачуусу менен таттуусу бир гана сага көз каранды билем. Жашоонун ак кара сызыктары бешенеңе чийилип, адамзатты ар кандайча элеп эпчеп отуруп алтын өмүрүнүн акырына да чыгарат окшойсуң. Мен өзүмдүн 42 жылдык өмүрүмдө жогоруда айтканымдай күндөрдө эле эмес, көз жашымды көлгө, көкүрөк дартымды селге айланткан жылдарды башыман өткөрдүм. Сөзүм түшүнүктүү болсун үчүн турмушумда көргөн азап тозогумду окурмандар менен бөлүшкүм келди. Анткени менин башымдан өткөн окуялар башкаларга сабак болор деген ойдомун. Мындан 25 жыл мурда эч нерседен капарсыз ойноп күлгөн бактылуу студенттик күндөрүмдүн биринде 9 торолук Талгат аттуу жигит мени капысынан ала качып кетти. Ошондо эле тагдыр мени ээрге кыйшык отургузганбы деп көп ойлоном.
Каныбызга сиңген, таш түшкөн жеринде оор деген намыс сөз үчүн тагдырыма айласыз баш ийип, сүйүүсүз курулган турмушума моюн суна көнүп жашап калдым. Жаш үй бүлө болуп уда 3 уул төрөдүм. Балдарыбыз жаш, өзүм мектепте мугалим болуп иштейм. Үйдүн баардык түйшүгү менин мойнумда. Турмуштун сыноолоруна бирдем окуп, бирде сынып күндөр өтө берди. Күйөөм болсо иштебейт. Жашообуз тууралуу бир нерсе десем эле оозго алгыс сөздөр менен мени сөгүп, ал тургай колу да тийип, өтө кыйналып кеттим. Төркүнүмө барып апама айтсам, күйөөңдү тарбиялап ал деп ажырашуума караманча каршы болуп, уруксат бербей койду. Айлаганча ары карап ыйлап, бери карап күлүп, балким оңолоор деген илгери үмүткө жетиленип келдим. Ошентип 2006-жылы кичүү уулумду төрөдүм. Жаңы төрөгөн аялына, балдарына эч мээрими жок күйөөм үй тиричиликтеги оокаттарды бүт мага жасатып, жаш өткөн сайын тыйылабы десем, өзү бир мамлекеттик чоң иштерди жасап жүргөнсүп, дайын дарегин айтпай көчөлөп кетип калчу болду. Көрсө ошондо эле бир аялдын тузагына кабылып, кантип мени кетирээрин билбей, болбогон жерден чыр чыгарып, урушун күчөтө бериптир. Ушинтип адам баштуу эки аяктуу айбанга кор болуп жүрөтөмбү деген суроо жүрөгүмдү эзет. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей, менин да ден соолугума уруш талаштын, андан көргөн азап тозоктун залакасы тийбей койгон жок. Акыры турмуштан айлана чөйрөдөн көргөндөрүм менин көзүмдү ачып, мындай турмушка биротоло чекит коюуну чечтим. Балдарым деп ажырашууга бел байлабай жүрө берсем, балким турмуштун мындан да трагедиялуу картинасын башыман кечирмектирмин. Ким билет. Жалал Абад шаары, Роза. Булак Арба KG. Миллиардердин акыркы керези. Жанды жанга уруп, адам баласы түбөлүк өлбөчүдөй кызыктар жашоо менен билинбей зуулдап учкан заманда жашап барабыз. Не деген дене титиреткен насаат сөздөр, кошкура ойноктогон азоо атка окшогон адам баласын токтото албай келет. Жокчулуктун жүгүн көтөрсө болот, барчылыктын жүгүн көтөрүш кыйын дегендей, кыйынчылыкка чыдаса болот. Жыргалга чыдаш өтө кыйын. Мансап, бийликке мас, жыргалга чыдабаган адам бирөөнү басынта тилдеп, сөгүп, ичкилик ичип, чылым тарта коюусунун өзү жыргал азабына чыдабагандык. Адам баласы чексиз сүйгөн байлык, дүйнөгө байланыштуу мынчалык эмне үчүн жакшы сөз жок. Буга мисал, 21-кылымдын дүйнөдөгү эң чоң миллиардери болгон Стив Джобстун өмүрүнүн акыркы мөөнөттөрүндөгү элге кайрылган өкүнүч керезин айткан туура болчудай. Мага оомат келгенин өзүмдө байкабай калдым. Беттеген ишимди ийгилик жылоолоп турду. Мен өзүмдү туура ыйманда кетип бара жаткандай сезип жүрдүм. Өзүмдү өзүм көзөмөлдөм да дурус сыяктуу болчу. Бирок бирөөлөрдүн мен деп турганын көргөндө, өзүмдөн ылдыйкылар сөз талаша кеткенде, мендеги акча, байлыктын шайтаны ойноп кетчү да, мени ааламда жок алт дөө кылып, чынжыр менен байланган көзөмөлдөмдү талкалап, өзүмдү жеңилгис адамга айлантып тургам. Үй бүлө, балдарыма жакын болбой, дүйнө жүзүн айланып, акча, байлыкты өзүмдү кубантыш үчүн гана көбөйтүп жаттым. Мени таанып билип уккандардын жылуу жүздөрү менен алардын көздөрүнөн мага болгон суктанууну аваз кылып турганын байкачумун. Мени байлык, дүйнөдөн башка эч нерсе кызыктырбай калды. Байлыкка болгон ышкымды токтотконго жан жагымдагы күчтөр алсыз болчу. Мына мен азыр ооруп төшөктөмүн. Армандуу акыл ойлордун гана курчоосундамын. Өмүрүмдүн акыркы мүнөттөрүн жашап жатам. Эми гана жашоонун чындык сыры маңдайымда даана көрүнүп, мага коюлган аппараттын тажатма такылдаганы, кыйма чийме өткөргүчтөрдүн жылтылдаган жашыл түстөрү жалт-жулт этип, ушулар менин акыркы анык байлыктарым экенин билип жатам. Жанымда аялым жана сүйүктүү уулум карап отурат. Уулумдун өңү жакшы көрүнбөй, карайлап баратат аттиң. Бир аз түзүк маалымда уулумдун жүзүнө тойгончо карап алсам болмок экен. Уулумдун бүдөмүк өңү менен коштошууга туура келип турат. Чык-чык эткен аппараттын үнү, өлүм жакындап, бул мезгилде сыртта калып жаткан эбегейсиз зор байлыгымды эмес, миллиардтаган алмаш кыз, үзүлүп бараткан секундтарым чыныгы байлыгым экенин билдим. Кудайдын деми сезилип жатты. О арман дүйнө, адам жашоосундагы кадам сайын чиелешкен катачылыктар көзгө эч качан көрүнбөйт. Чынында эле чийилген сызык менен адашпай келе жаткансыйсың.
карыпчылыктын, буту колу шал, жардамга муктаж адам азабында жаткан адамды көрсөң, ага жардам берсең, ага чын көңүлүңдөн кошо күйүп өрттөнгөнүңдө гана сени бактысыз кылчу катачылыктарың даана көрүнөт турбайбы? Булак Азия Ньюс гезити.